Biz толы жерде жашаганбыз, УАЗ менген, УАЗ, Волга мендик. Анан бияка келип мотор жасаганды бул досуман үйрөндүм. Бул көп жылдан бери моторист, атасы моторист. Ата кәсіп бізде. Анан ошону үйрөнүп келетем. Турмуш ушундай экен. Өзү кызыккан немем художник. 7 баланын атасы 42 жаштагы Талантсейитов үйүндө устакана иштетет. Мамлекеттен балдарына берилүүчү жүлүк пулдан баш тарткан ата анын ордуна берилген кайтарымсыз 100 000 сомго керектүү тетиктерди да сатып алган. Бул компрессорду 27 000 алганмын. Бул компрессор жакшы бизге неме машина чачып бүткөндү 6,5 компрессор кармап берип турат. 6,5. Андан кийин неме алдык? Контачный сварка алдык. Ал немеде турат, аскалатында турат. Ал контачный сваркадагы өтө күчтүүсүнөн алганбыз. Андан кийин бул немелерди алдык. Эмне жактан алдык? Мисалы машинаны краска кылып бүткөндөн кийин, полировочный аппарат алдык. Буну полировка кылып беребиз. Мынан мисалы жөн деле күнгө күйүп кеткен жаңы машиналардын деле фаралары, задний видтери күнгө күйүп кетсе, жылтыратып иштеп беребиз. Өкмөт берген жардамдан кийин гана ушундай чоң нерселерди кыла баштадык да, мурда аппараттарыбыз начар болчу. Ал бир эле устакана иштетпестен бир адамды жумуш менен камсыз кылууга да үлгүргөн. Бүгүнкү күндө досу Исраилжан Шарапов менен биргеликте келген кардарлардын унааларын оңдоп эл кызматында. Xudo olasa mana o'sha apparatlarni olib 100 000 bergan puliga elektra kamko'zlarni olib, Xudo olasa mana to'liqtab oldik usmetlardan. Xudo olasa. Yani direkteler var, yani ulardan alış hareket qilamiz. Do'sum o'zi yaxshi bola. Тагдырдын оор сыноосуна кабылып, бирок сынбаган көп балалуу ата учурда бактылуу үй бүлөнүн кожоюну. Жөлөк пулдан баш тартуу чечимин болсо жубайы кезегинде кош колдоп кубаттоого алган. 100 000 алган кайра жакшы болду булга бир четичи. Кандай кеңештиңиздер мисалы? Жана эмен пособияны алган ол сразу эме кетип калат экен да. Алганыбызда эле иштетип кетет экен. Кичине мына иш баштап, кичине эме болуп турат экен да. Адам üzülбейт азыр. Тынбай эле үйгө киши келип, Адам üzülбейт. Талантсейитов сыяктуу мамлекеттен кайтарымсыз каражатка ишкерлик баштагандардан айына бир жолу адистер да кабар алып турушат, мониторинг жүргүзүшөт. Бул албетте алардын дагы да ийгилик жаратуусуна өөлгө болоору бышык. Биздин министрлик тарабынан былтыркы жылдын эсебинде 2022 жылдын эсебинде 50 адамга 100 000ден берилген. Ал 100 000ден берилген адамдардын арасында эң үлгүлүү, эң жетишкен үй бүлө ушул Талантеке. Ошол үй бүлөлөрдүн бири Талантеке. Ай сайын пособия алып отуруп бере турган болсо, ал ай сайын продуктасына кетип, тирилигине, күнүмдүк тирилигине кете берет эле. Бул өтө жакшы поддержка болду да. Калкты жакырчылыктан чыгаруу менен катар ишкерлик кылууга шыгы бар жарандарга материалдык жардам көрсөтүү максатында социалдык келишим долбоорунун алкагында бир катар инсандар жакшы тилек менен жакшы иш баштап өз жашоосун оңдоп алуу аракетинде. Улкан Кожоева, Бектур Иманалиев, жаңылыктар үчүн.